Министрлер кабинети айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бура баштады. Буга мисал катары быйыл өлкө аймагындагы ирригациялык системаны каржылоо 160 миллион сомдон 1 миллиард сомго чейин көбөйтүлгөнүн айтсак болот. Бул каражаттар республиканын канал, арыктарын оңдоого жана тазалоого жумшалат. Мурун мындай иштер март, май айларында тилекке каршы акчанын тартыштыгына негиз карата ушундай башталып калчу, бирок бул жылы Министрлер кабинети 1 миллиард сом бөлүп берип, азыр мурун айтып кетсем, ирригация департаментинин жалпы бюджети 160 миллион сом болчу, именно ушул объемдорго карата. Быйыл 1 миллиард сом эч качан болбогон көлөмдү бөлүп, азыр ар бир район боюнча, мисалы мен жакында Чүй область боюнча барып келдим. Мисал айтып кетсем, Чүй району боюнча 40 миллион сом бөлүнүп берди. Үстүбүздөгү жылдын айдоо себүү иштерине даярдык. Талааларды сугаруу иштери быйыл эрте башталды. Өткөн жылдын ноябрь, декабрь жана 2022 жылдын январь айында талааларды сугаруу иштери жүрдү. Мурда бул жумуштар каражаттын жоктугунан же эрте бөлүнбөгөндүгүнөн улам апрель-май айларында башталып келген. Быйыл мына эрте жазда сууну баштап, кышында кое сугарсак, жазында сугарсак, ушунчу 10 майдан кийин уже мисалы күздүк эгиндерди уже сугарганы уже сугарбай деле койсок болот. Бактарды эртерээк сугарып алсак, аны дагы сугарбайбыз. Ушундай июнь айында башка предпахатный болот, башка культуралар болот. Биринчи бактарды азыр сугарып алсак, күзгү эгинди сугарып алсак, анан көп жылдык чөптөрдү сугарып алсак, андан тышкары предпахатный полигонду өткөзүп алсак, анда июнь айында мынча чоң проблема болбойт деп ойлойм да. Суу ресурстары кызматынын жетекчиси өлкөнүн ирригациялык системасына бөлүнгөн 1 миллиард сомдун 25% насостук станцияларга сарпталарын айтты. Калган каражаттар арыктарды тазалоого, бузулган каналдарды оңдоого жана башка иштерге кетет. Ар бир районда кандай көйгөй маселеси бар. Эң мындай бүгүн ор каналдарга же көп тазалай турган жерлерге берип атабыз. Биз мындай бирөөнө 10 же бирөөнө 20 деген жокпуз. Биз жанагы планга жараша. Кээ бир райондор 20 миллион алып атат, кээ бир 15 миллион, кээ бир райондор 25 миллион, 30 миллион ар кандай. Эми мисалы Панфилов району 36 миллион берип атабыз. Эмнеге? Анткени биякта скважина, 12 скважинаны биз калыбына келтиребиз, калгандарын жанагы тазалоо иштеринен, ремонт иштерине беребиз. Допустим, башка райондор бар, мисалы Аламин районунда кичине азыраак акча каражат талап кылат, аларга кичине азыраак беребиз. Эске салсак, былтыр өлкөнүн аймагында өзгөчө Чүй облусунда эгин талааларына суу жетпей, дыйкандар бир нече жолу митингге чыгып, суу көйгөйүн чечүүнү талап кылышкан. Алар эгиндер жана өсүмдүктөр суунун жоктугунан кургап, күйүп кетүү коркунучунда турганын айтып чыгышкан. Быйыл жогорудагы көйгөйлөрдү эске алуу менен өлкөнүн ирригациялык системасына, сугат иштерине өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ошондой эле былтыр дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда кургакчылык, суу тартыштыгы байкалганын кошумчалай кетүү керек. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.